Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Сабакка даярсыңарбы? Азаматсыңар. Анда эмесе, бүгүнкү сабагыбызды табышмак менен баштасак. Куунт коюп угуп, ойлонуп, жандырмагын тапканга аракет кылгыла. Канаттууну түштүккө кетирем, бак даракты чечинтем. Ар бир үйгө түшүм алып келем. Кана балдар, бул эмне деп ойлойсуңар? Азаматсыңар, бул албетте күз мезгили. Бүгүнкү биздин өтүлө турчу сабагыбыз күз мезгили жөнүндө болмокчу. Балдар, силерге күз мезгили жагабы? Күз мезгилинде абада өзгөчө жыпар, жаңы чабылган чөптүн жана кыпкызыл болуп бышкан алмалардын жыты сезилет. Табият ачык күзгү түстөргө боелот. Баба дыйкандар оруп, жыюу иштери менен алек болуп, айыл аймактарында тракторлордун үндөрү угулат. Бул албетте күз мезгили. Күндүн тийүүсү кыскарып, айлана чөйрөнүн температурасы төмөндөйт, жамгыр жайт. Жамгыр жааганда ооруп калбаш үчүн жылуу кийинишибиз керек, балдар? Мисалы, плаштарды, курткаларды, шапкаларды кийишибиз керек. Анан дагы балдар, жаныбызга сөзсүз кол чатыр алып жүрүшүбүз керек. Анткени бизде жамгырдан кол чатыр сактайт. Азаматсыңар. Күз 3 айдан турат. Сентябрь, октябрь жана ноябрь. Келгиле балдар, эми силерге ырок берейин. Керилген жер бети, алтындай келбети, тоо болуп жыйналат, эмгектин бермети. Эми балдар, үйгө тапшырма, суроолорго жооп бересиңер. Күз мезгилиндеги жаратылышты сүрөттөп айтып бер. Күз мезгили жөнүндө сүрөт тартабыз. Төмөндө айтылган ырды жаттап айтып беребиз. Анда эмесе балдар, саламатта калгыла.